алейкум, кыргыз элим. Мен ушу Актаудагы жанакы самолеттогу кулаган биздин 3 жараныбыз боюнча айтайын деп атам, достор. Ошо 3 жаран биздин коллегабыз болчу, ушу Грузиядан машина алып келип окат кылчубуз. Ошол байкелерибизге азыр кичине жардам керек болуп атат. Ошо байкебиз сүйлөп берип койсун, бир турган байкебиз. Ассаламу алейкум, кыргыз элибиз. Жана ошондой эле биздин башчыбыз, президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылуу кылайын деп, жана ошондой эле УКМК башчысы Камчыбек Ташиевичке жана Минздрав Алымкадыр Бейшеналиевке. Азыр биздин 3 жараныбыз Актауда жатат. 2 жараныбыз абалы кичине туруктуу, бирок 3-чү жараныбыз Ринаттын акыбалы өтө оор. Же транспортировка жагынан болобу, же болбосо биздин суктанган врачтарыбыз бар, хирургтар. Ошол хирургтарды жанына алып барып бергенге болобу 2 күндөн бери эчтеке жардам боло элек. Ал үчөөнү диаспорадан чалат болду. Башка жактан мындай особо деле жардам болбой атат. Урматтуу президент, суранат элек көмөгүңүздү көргөзүп, кыргыз качан талага таштачу эле жардам кылып коесузчу. Суранарыбыз ошол. Башка бизден жемебиз деле жок. Биздин айталы деген сөзүбүз, бизде канча деген кыргыздар, кыргыз эле эмес, канча деген мамлекет шутуна турган хирургтарыбыз бар. Ошо Актауда Ринатыбызга аябай операция керек болот. Ошого 2 күндөн бери операция кылбай атышат. Ошону кыла турган бизге бир хирург кошуп берсе жакшы болот эле. Азербайжан, например, Азербайжан өзүнүн жарандарын алып кетишти самолет менен. Россия өзүнүкүн алып кетти. Баягы эле байкуш биздин кыргыздар калып калдык. Ушул нерсе менен заниматься эткен бизде правительстволор бар да. Ошолор деле барып, ошондой жардам кылып берсе жакшы болот эле. Биз ошону суранат элек, достор. Ошону элдерге бөлүшүп, ушуну эметип бөлүшүп койсоңор, может биздин ушул айтылган сөзүбүз урматтуу Садыр Нуркожоевичке жетип калышы мүмкүн. Ошондой эле ниетте Кудай буйрса чыгардык, достор. Барыңар лайк басып, поделиться кылып койгула, достор. Ассаламу алейкум.